сестры, братья, дети. А до этого здесь же занимались, да, до реконструкции? Бактыгүл Махмадова 12 жылдан бери ок атуу спорту менен машыгат. Ал Кыргызстандын көп жолку жеңүүчүсү, КМШ өлкөлөрүнүн чемпиону болгон. Мындан сырткары Азиянын жана дүйнөлүк чемпионаттарга чейин катышып келген. Айтымында бул спорттун түрүнө мектеп курагында эле кызыгуусу арткан. Мен жаңы баштаганда 7-класс, 8-класста болушум керек. Биздин эмеде, айылда клуб бар да. Ошол клубтан пистолетке кыздар керек болот. Кыздар керек дегенден анан мен аябай кызыгып, өзү негизи эле ушундай спортторго кызыгам да. Анан барып көрөйүнчү деп барып көрүп, анан биринчи жолу эле атканда эң сонун аттым. Биринчи жолкуга жарашыктуу. Анан ошондон улам кызыгып кеттим болгон күндөн күнгө сайын. Анан өзүмө жаккан, өзүм жакшы көргөн спорттор бири. Каарманыбыз эми жаңыланган спорт комплексте машыгуусун улантат. 1955 жылдары курулган бул жайдын эскилиги жетип калгандыктан кайрадан оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Жаңы заманбап ок атуучу жайдын ачылышы менен эми спортчулар профессионалдык чеберчилигин жарыктандырылган бөлмөдө өркүндөт алышат. Атамекендик аткычтар эң абройлуу мелдештердин трибуналарына чыгышты. Спорттун эмгек сиңирген чебери Александр Мелентев бул ок атуу полигонунда 6-класстын окуучусу болуп келгенден бери катуу даярдалып, Олимпиаданын чемпиону, 6 жолу дүйнө чемпиону болду. 1980-жылы 50 метрге тапанча атуу боюнча дүйнөлүк рекорд орнотуп, 2014-жылга чейин созулган. Демек, 34 жыл ичинде биздин чемпионго эч ким тең келген эмес. Бул жайдын жалпы аянты 450 чарчы метрди түзөт. Анда баардык коопсуздук чаралары каралган. Мылтык атуу галереясынын стандарттык узундугу 10 метр. Ошондой эле аткычтар үчүн 17 позиция бар. Октун кайсы жерге тийгенин так аныкташ үчүн аскор деп аталган заманбап жабдуулар алынган. Ал монитор аркылуу октун координаттарын аныктап, натыйжаларын кынтыксыз так көрсөтөт. Кайрадан капиталдык ремонт кылып, реконструкция кылып, азыр бүгүнкү күндө заманбап технологиялар менен жабдылды. Реконструкциянын жүрүү убактысы 9 айга созулду. 9 айдын ичинде биз баарын бүтүрдүк. Бул комплекстин реконструкциясына жана капиталдык ремонтун чогуу алганда 15 миллион 600 миң сом кетти. Ок атуу жайынан сырткары жалпы дене тарбия зонасы жана ордо аянтчасы да ачылды. Бул жай спортчуларды мыкты даярдыктан өткөрүп, эл аралык аренага алып чыгууга мүмкүнчүлүк түзөт. Мунара Кадырзин кызы, Улукбек Азизбеков, СТВ.